Өлкөдө эң ири өлчөмдө студенттерге стимул болуучу стипендия болуп саналган ОШМУнун атуулдук стипендиясы ушул жылы 10 студенттерге тапшырылган. Бүгүн бизде конокто дал ушул стипендиянын ээлери ОШМУнун мыкты студенттери Рысалиева Бегимай жана Сатыбаев Бекболсун бизде конокто болмокчу. Баарыбыздарда эле суроо пайда болсо керек, кантип стипендия алышты, кандай шарттар менен ала алышат? Дал ушул суроолорго биздин бүгүнкү коноктор жооп бермекчи. Ошондуктан эскерте кетчү нерсе, урматтуу абитуриент жана ОШМУнун студенттери бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Алгач эле суроом, өзүңүздөр тууралуу, жеке жашооңуздар жөнүндө бизге кенен маалымат берип кетсеңиздер. Сизден баштай берели. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу менин аты жөнүм Рысалиева Бегимай Сардарбековна. Мен орус филологиясы факультетинин бүтүрүүчүсү болом. Быйыл окууну аяктадым буюрса. Өзүм болсо Жалал Абад облусуна караштуу Ак Сый районунун Каражыгач айылынан болом. 2001-жылкымын. Бул жакка ошол тапшыруумдун бирден бир себеби болуп да ушул атуулдук стипендия мындай түрткү болду деп айтсам болот. Себеби 11-ти бүтүп атканда билесиздер, ар бир университеттен бизге маектешүүгө барат да, университетте маалымат берүүгө. Ошентип бизге бир агай келген. Аты жөнүндө дал эсимде калган да. Анан ошол ушунчалык университет тууралуу жакшы маалымат берген, мен ошону көңүлүмө жаккан да. Анан же болбосо мен Бишкекке тапшырам деп мен университет тандагам, мен уже чечимге келгем. Адистикти да тандап койгон элем. Анан кийин ой пайда болду, Ошко окусам эмне болот? Себеби буга чейин мен Ошко бир да жолу келген эмес элем да. Ошол талоонду ташташ үчүн, окууга тапшырыш үчүн биринчи жолу Ошко мен келген элем. Ош түгүл, Жалал Абадтан болсом, Жалал Абад шаарына да биринчи келген элем ошондо. Анан ошондо ушул стипендия тууралуу маалымат бергенде, мен ушул стипендияны алсам, неге мен ала албайм деген ой келди да. Неге мен ошол жерде окуй албайм депчи. Анан пешенем экен ушул жака тапшырдым, окууга өттүм. Биринчи курстан тарта ушуга майда кадамдар менен аракет кылып баштадым десем болот. Биринчи курстан тарта эле структуралар бар бизде. Ошол жерде маданий сектор болуп жүрдүм, маданият сектору. Кийинчерээк окуу секторуна өттүм. Анан акыйкатчы аппараттын төрайымы болуп шайландым кийин. Бир жыл аралыгында иштеп, бул стипендияга жетүүнүн жолдорун, кайсы ийгиликтер жаратсаң, кандай багытта кетсең ушул стипендияга жакындайт экенин жолдорун билдим. Анан көптөгөн конференцияларга катышып, билебиз, бул жерде портфолионун топтоп портфолионун негизинде анан өтөбүз. Ошондуктан ошо портфолионун үстүндө иштей баштадым. Бир гана портфолио эмес, окуу дагы аябай жакшы болуш керек. GPA жогорку балл менен болуш керек. Ошон үчүн окууну да бирдей алып кеткенге аракет кылып жүрдүм. Алгачкы кадамдарым болуп, бул окумуштуулар стипендиясынын ээси болдук. 25 студент, ал дагы ошмунун эң алдыңкы стипендияларынын бири деп айтсам болот. Ошол стипендияны алгандан кийин мага дагы түрткү болду. Демек, мен атуулдук стипендияны алсам болот экен деген. Анан ошондон кийин эле буйруп стипендиянын ээси болдум. Анан ушул стипендия тууралуу мен кыска маалымат бере кетсем, кандайча бул стипендия атуулдук стипендия аталып калды. Макул айтыңыз. Айта кетейин. Алыстан кыргызда сөз бар да. Эрди алыстан ук, баатырды алыстан ук, жанына келсең бир киши дейт. Дал эле ушундай ушул атуулдук стипендияны негиздеген бир агайыбыз бар. Салы Каримович деген. Биздин өзүбүздүн ошмунун ардактуу мугалими, баарыбыз таанып билген эле агайыбыз болот. Ушул агай жаш кезинде, студент кезинде Сталиндин атында стипендия алган экен. Анан кийинчерээк мен ушул стипендияны кантип кайтарсам болот деген ойго келген экен. Анан көп убакыт ойлонуп, акырында ушул чечимге келиптир. Жылда университеттин эң мыкты 10 студентине мен ушундай стипендия бөлүп берейин, стимул катары болсун, алдыга аларды сүрөп турсун, аракет кылсын деген ойдо ушул стипендияны негиздеген экен. Анан ректорубуздун колдоосу менен буюрса ошентип жыл сайын 10 студентке ушундай жардам иретинде стипендия берилип турат. Кезекти сизге берели. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Мен Сатыбаев Бекболсун Жаныбекович. Өрүк Сарылуу Баткендин кулуну болом. Тагыраагы алыскы жана тоолуу Рабат айылынын жыранымын, тургунумун. Ал мектепте мен 9 класска чейин окудум. Кызыгы 11 бүткөн жокмун. Эмнеге дегенде бир себеп бул окуп мектептеги билимге канааттанбадымбы, же болбосо бир жан дүйнөм бир өзгөрүүнү кааладыбы. Айтор 9-дан кийин окуудан чыккым келди да. Окуудан чыккым келип, бирок ага чейин деле мектепте карап көрсөм жаман окуп аптырмын.
ошол 3-класстан баштап ардактагы сүрөттөрүм чыгып, грамота алып, анан бүгүнкү маек ушул стипендия жөнүндө болгондуктан стипендия мен үчүн мектептен эле тааныш экен да. Стипендия алуу. Бирок атуулук тааныш эмес болчу. Ошо мектепте деле мыкты окугандыгым үчүн жылдын аягында эми аз болсо дагы биз ал убакта окуучулар үчүн көп болгон да, 100 сомдон алчубуз. Ошентип өзүмдүн мисалы кызыгуу менен, анан жана ошондой эле жан дүйнөнүн каалоосу менен ошол 9 кийин окууну тапшырдым. Тапшырып, ошол окуу жайда кийин ошол колледжге тапшырдым. Багыма ошол Бишкек жазылбаптыр. Биринчи Бишкекке барганбыз да. Бишкек жазылбай тиги Ошко келип калдык. Ошмунун колледжине тапшырдыңыз? Ошмунун колледжине. Насип бошто экен. Ошентип анан студенттик күндөр башталды, студенттик алтын доор башталды. Айтор кызыктын баары ошол учурда башталды. Жеке билим боюнча мен 5 тууганын улуусумун. Ошон үчүн дагы жоопкерчилик менде көп. Абдан жакшы. Дароо эле атуулдук стипендияга өтсөк, атуулдук стипендия кандай шарттар менен аныкталды? Дагы ушул тууралуу бизге кененирээк маалымат берсеңиздер, Дагы сизден баштайлыбы? Мен айтайын, менен калганын сиз толуктап кетиңиз анда. Атуулдук стипендия бул мындай этап менен өтүүчү конкурс деп айтсам болот. Сынак катары. Сынак катары, ооба. Алгач ошо факультет ичинде өтөт, факультетте эң мыктыларды тандашат. Ал жерде да кадимкидей эле ушундай жобо менен тандашат. Анан ал жактан өткөн студенттердин портфолиосун эми главный корпуска жөнөтүшөт. Башкы корпуска жөнөтөт. Анан бул жерде дагы тандоо болот. Быйылкы жылдын тандоосунда ошо 40ка жакын студент тапшырды деп уктук, маалымат боюнча. Анан ошонун онуна стипендия ыйгарылат. Ошол 40 студенттин портфолиосу аябай каралат, ар бир жетишкендиктерин эсептешет. Анан эң мыктыларын тандайт дагы бир этабы бул маектешүү. Ректор башында турган атайын комиссия түзүлөт, ал жерде проректорлор бар. Ар кайсы тараптан ар кайсы багытка жооп берген биздин ушу агайларыбыз, эжекелерибиз бар. Ошолор менен маектешүү өтүп, анан алар биргеликте жыйынтыкка келип эң мыкты 10 студентти өздөрү тандап чыгышат. Абдан жакшы. Мен ушул кесиптешим десем болот, эми студентпиз да экөөбүз тең. Кесиптешимдин сөзүн толуктай кетсем, атуулук стипендиянын атайын өзүнүн жобосу бар. Ушул критерийге жооп берген студент гана ала алат. Бир гана балл GPA менен элеби же да башка нерселер менен да алектениш керекпи студент? Ал жободо так көрсөтүлгөн, бирок мен аны жалпылап айтып өтсөм, үстүрттөн. Ал жободо биринчиден ошол окуусу каралат. Академиялык жетишкендиги деп койсок болот. Бардыгы 5 болуш керек. Анан арада анча-мынча 4 аралашса болот. Бул учурда балл берилбейт. Эгер 3 болсо катыша албайт. Ошон үчүн болушунча максималдуу бардыгын 5 кылышыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси болсо бул коомдук маданий иш-чараларга катышуусу, студент ушул окуу менен эле чектелбесин, андан көрө бул бир иш-чарага катышып көрсүн, өзүн сынап көрсүн деп ушул спорттук, маданий, массалык түрдүү мисалы дебаттарга, футболдук, декандык турнирлерге катышып, олтуруп, ал жерден дагы жөн катышып эле эмес, орунга да ээлешиш керек да. Орунга да ээлешкенде мондай сертификаттарга, дипломдорго, грамоталарга ээ болгон болсо, ээ боло албай калса тилекке каршы бул эсептелбей калат да. Ошондо мектеп учурунда деле алган сертификаттар да эсептелинет, Бирок тилекке каршы эсептелбей калат. Эмне дегенде бул студенттик доор өзгөчө каралат да жашоодочу. Ошол себептүү дагы студенттик курактагы ийгиликтери менен ала алат бул нерсени. Абдан жакшы. Азыр көрүүчүлөргө да анан мага да кызык болуп жаткан суроо. Кантип эмне себептен стипендия ала алдыңыздар мындай? Эмне түрткү болду? Кантип алдыңыздар? Эми стипендия ар нерсенин өз тарыхы болот эмеспи? Бул стипендиянын менин өз тарыхым бар. Бул тарых качан башталган? Бул тарых баарыбызга белгилүү болгон, бул карантинде башталган бул нерсе. Мен буга чейин маалыматым болгон эмес, окуп жүргөм колледжде. Бирок карантин убакытта ошол талаада, ошол чаңга аралашып, бозоруп, чүчкүрүп жүргөн учурда ошол Zoom аркылуу бир ссылка келип калды. Атуулук стипендияларын ээлерин тапшырабыз деген. Ошол ссылкага кирип, ал жерде карап отурдум. Бардык студенттер ошол бардыгын каратып, мисалы алыстан болсо дагы сыйлык алып атышат да. Караштырсам 8 000 алат экен айына. Бул студент үчүн аябай жакшы акча.
туура. Ошол себептүү аны көрүп мен ошол картошка казып жүрүп ниет кылдым эле. Шашпай тургулап буюрса мен дагы алам деген сыяктуучу. Ошентип отуруп Кудай насип кылган экен алдым. Бирок мен буга экинчи курста эле даяр болгон болчумун бакалаврда. Антейин десем бек болсун, жок болбойт, даяр болсун дагы себеби сен 3-курс болушуң керек дейт. Демек бул жерде курс дагы мааниге ээ экен да. 3-курстан башталат экен да, э? Ошентип анан көпчүлүк суктанган, көпчүлүк каалаган нерсеге ошол максатыма жеттим. Сиз айтасызбы? Мен да кичине анда маалыматымды айтып кетейин. Кандайча болду. Адамга чөйрөсү аябай чоң таасир берет да. Мен мындайча кандай десем, мен бактылуу адаммын десем да болот. Себеби мен дайыма жакшы адамдар курчап турат да. Ошо айтып атпаймынбы, чөйрөң кандай болсо, сен да ошондой болосуң деп. 1-курстан тарта мен чөйрөмдү туура тандапмын дейм да. Ошол структура, жаштар кеңеши, акыйкатчы аппараты, ошолор менен биргеликте жүрүп, алар алдыга умтулган адамдар да алар менен кошо алдыга умтулуп жүрүп, анан өзүмдүн жакын курбумда дал эле ушул стипендиянын ээси, атуулук стипендиянын. Анан дагы бир себеби мен ошол факультетимде структурада иштеп жүргөндө конференция студенттер менен өзүбүздүн профессор, анан өзүбүздүн эң мыкты студент менен эме уюштурган, конференция уюштурганмын да, вебинар. Анан ошол жерде Сахида деген эжеке бар эле. Биздин студент өзүбүздүн факультеттин алда биринчи болуп атуулук стипендияны алган эле да. Анан ошол эжебиз менен маектешип отуруп мен кандайдыр бир стимул алгам, өзүмдүн курбуман дагы стимул алдым. Анан алардан да мынтип айтканда жугуштуу болду окшойт дейм да. Жакшылыктар ушинтип эме болот го. Сындыктан башкасын баары жугат дегендей. Ошол да таасир тийди. Өзүмдүн ата-энемдин колдоосу менен, эжекелерим, агайларымдын ошол колдоосу менен анан тапшырдым. Анан эң кызыктуу нерсе, мен 2 стипендияга тең, окумуштуулар кеңешиникине дагы атуулук стипендияга тең акыркы болуп тапшыргандардын бири мен болсом керек документимдичи, портфолиомду. Мен эми жетпесем керек. Ошончо чоң университеттен канчалаган студент тапшырат, анан меники кайдан жетмек эле деген өзүмдү ой болгон. Анан тапшырбайм деп эле, бирок даярдап койгом. Портфолиом даяр. Анан ошентип койсом, эжекем жок, алып барып тапшыр деп туруп жөнөтүп койгон да. Анан акыркы убакта тапшыргам экөөнү тең. Ошо тилегиме жетип экөөнү тең өттүм, буюрса. Абдан жакшы. Эч качан кеч болбойт деген бир чети жакшы да ошондой. Азыркы учурда канча сумманын тегерегинде стипендия аласыздар жана ошол алган стипендияны кай жака, эмнеге каратасыздар? Азыркы учурда стипендияны ошол болжолдуу 9000дей акча алабыз. 8,5-9 тегерегинде. Анан бул стипендияны студент биринчи муктаждыгы көп болот эмес студенттечи. Жашоо болот, башка болот. Биринчи муктаждыктарга, андан сырткары ушул өздүк өнүгүү. Мен ушун менен токтоп калбашым керек. Бушун акыркы чек болбош керек деген сыяктуу түрдүү китептерди сатып алып, мисалы кымбатыраак китептерди десек болот. Андан сырткары ушул дагы түрдүү бир семинарларга катышуу менен ошол эле убакта өзүм эмес башка дагы студенттерге айрым колдон келишинче, мисалы жок дегенде инициациясынан болсо анан бир аз жардамдашып дегендей жактар менен алектендим. Абдан жакшы. Биз ошол документти тапшырарда бизде дагы мотивациялык кат болот да. Ошол мотивациялык катка биз алдын ала жазып коебуз да. Биз ушул акчаны, ушул стипендияны алсак, кандай кылып жумшайбыз, кандай керектерибизге кетиребиз депчи. Ошол жерде мен маектешүүдө айткандай эле өзүмдүн бир тууган сиңдим ушул эле ушмуда окуйт университетте. Анан 1-курсту быйыл аяктады. Анан ошол мотивациялык катымда жазган элем. Өзүм студент болсом дагы сиңдимдин контрактын мен төлөгүм келет депчи. Кайра эле ошол акчанын негизинде мен дагы бир студентке, өзүмдүн бир тууган сиңдимме билим алуусуна жардам бергим келет деп коштум эле. Тилегим орундалды. Контрактын дагы толугу менен ошол стипендиянын жардамы менен жаптым десем болот. Бир жагы ошол жака курат. Өзүңүз жактыңыз, Абдан жакшы. Жакшы бир эме сүйүнүчтүү эмелердин бири ошол эме катта жазганды аткардым деп айта алам. Калганы ошол өзүбүздүн күнүмдүк, Бекболсун мырза айткандай, күнүмдүк каражаттарыбызга, керектүү нерселерибизге колдондук. Башкача айтканда, жөндөн жөн кетпеди десем болот. Жакшы жактары. Мага абдан кызык болуп жаткан суроо. Атуулук стипендиянын ээлери деп сиздерди чоң сахнага чакырганда сиздерде кандай эмоциялар болду, мындай толкундоо демекчи, ошолор тууралуу айтып берсеңиздер. Сизден баштай берели. Макул. Албетте толкундоону болот. Сахнанын өзү, микрофондун өзү, камеранын өзү эле негизи аябай сүрдүү болот го. Ошон үчүн
бир чети ректор менен турасың бир сахнада. Сүрдөнгөнбүз башында. Ал түгүл баягы мантия менен чыгабыз го, мантиянын жакасындагы эмеси учуп кетип, ар кандай ситуациялар болгон, учурлар. Анан фамилияңды укканда баягы чоң экрандан өзүңдүн кыскача баян эмелерибиз бар да, видео роликтерибиз, ошол чыкканда аябай толкунданасың, бир чети сыймыктанасың, бир чети сүрдөйсүң. Аябай айтып бергис эмоциялар болот да. Анан фамилияң айтылып атса, ошончо эң мыкты студенттер чакырылат ал жерде, анын үстүнөчү. Ошолордун алдында чакырса, ал жерде ата-энелерин көрүп атса, жагымдуу болот. Айтып бере албайбыз, түшүнүксүз бир эмоция. Баарына ошол эмоцияны өзүндө сезип көрсүн деп айтат элем. Калайсың? Стипендияны алуу учурунда негизи аябай өзүңдү ошол жерде эң маанилүү адам катары сезесиң да. Эмнеге дегенде, атайын сен үчүн ушулар уюштурулуп атат, ошончо студент чакырылып атат, ректор өзү келип атат, ал эле эмес проректорлор, жалпы профессор ага эжекелер, бардыгы ошол стипендианттардын көзүн карап турушат да, ушулардын сүйүнүчүнөн карап турушат. Ошол жерде мен бул ийгиликти жараттым, демек башка ийгиликтерди да жарата алам деген сыяктуу чоң бир мотивация болду биринчиден. Экинчиден болсо, бул ошол жерде мисалы менин айылдашым да барган экен. Мен аны билбептирмин. Ал кийин болсо мени Инстаграмга чыгарып белгилеп атпайбы? Мен сени чыгат деп ойлоп атам эле, жердешимсиң деп. Ал дагы мисалы кубанганын көрүп, бул жакта мен дагы сыймыктандым да. Демек, айтсак болот, ушул студенттик доордо көпчүлүк нерсе жетишип калса болот экен. Бул атылдык стипендияны мисалы Ошмода учурда 50 000 студент бар да. Ошол 50 000 студенттин арасынан келип мени алып калгандыгында бул өзгөчө бир нерсе да. Ошон үчүн чоң бир толкунуулар, сезимдер болду. Ата-энеңиздер кандай кабыл алды? Мисалы үчүн ар бир ата-эне өз баласынын ийгилигин укканда мынтип көзүнө жаш алып, аябай мындай эмоцияга берилишет го. Ошол тууралуу айтып берсеңиздер. Ата-эне бала кубанса да, ыйласа да, ошол эмоцияны бирдей биз менен жашап өтө турган адамдар да, эң жакын, эң баалуу бизге керектүү адамдар сол ата-энебиз. Анан ошол мектептен тарта эле колдоп келет ата-энем, ыраазымын. Эмне кылам десем, кайсыл чечимдерди кабыл алсам дагы колдошот. Анан ошо мектепте да жакшы окуу, ийгиликтер жаратып жүргөндүктөн көнүп калышкан да, уже көнүп калышкан. Ошон үчүн бул жерде дагы ушундай стипендия алдым, ушундай ийгилик жараттым десем, албетте сүйүнүчтү. Анан кийинчерээк айылга бардык да, кайра айылга баргандан кийин бир эле ата-энем эмес, айылымдагы бүт коло коңшу туугандарым бир болуп, мындай биргелешип сүйүнүп атышканын көрүп, бул да болсо бир ийгилигим деп кабыл алдым. Анан дагы бир түрткү болду. Мындан дагы көбүрөөк ийгиликке жетишим керек, мындан дагы жакшы жаңылыктарды ата-энеме угутушум керек деген. Анан албетте батасын берди. Мындан ары дагы ийгиликтерге жетип жүрө бер деп. Студент досум айткандай, ошол ата-энебиз бир аз көнүп калат экен. Себеп дегенде ар бир нерсеге жетишсең эле, апа мен бүгүн биринчи орун алдым, апа бүгүн экинчи орун алдым деп чыгарсам, азаматсың балам, жакшы көрөм балам дейт. Анан эле кийин эле мындай көнүп калат да, кийин лайк жөнөтүп коет мындай кылчы. Ошол сыяктуу нерселер менен мисалы көнүш болуп калыптыр. Бирок албетте кубанды. Биринчи кезекте мугалимдерим кубанды, себеби алардын мээнети да булчу. Алар өз түшүмүн көрүп аябай кубанышты да, мектеп жамааты. Ал эле эмес, ушул факультеттеги окутуучулук курамдагы аябай сыймыктанып, толкунданып, өзүнүн ыраазычылыктарын ушул соц тармактар аркылуу, жеке өзүмө байланышуу аркылуу билдиришти да. Демек, бул жерде айтып турган нерсе, мугалимдерим жана ошондой эле ата-энелерим дагы сыймыктанды да. Демек, бул жерде 2-3 тараптын сыймыктануусуна мен себепчи болдум десем болот. Абдан жакшы. Стипендиялык программалоодо ар кандай учурлар болот эмеспи? Жеңил, оор учурларчы, ошол учурлар тууралуу айтып берсеңиздер. Кандай учурлар болду сиздерде? Негизи мен бул стипендия эмес, башка дагы стипендиялардын ээси болуп эсептелинем. Мисалга алсак, ушул Ошмудан сырткары Ыйгатта журтта Ош коомдук жаштар фонду бар. Ошол фонддун стипендияты болуп, ай сайын 800 же 1000 сомдой алып келгенмин да, колледж убактысында. Ошол жерде дагы мен мисалы эң оор учурлар баягы сүйлөшүү мезгилде ошондой эле документтерди коюп атканда, эмнеге дегенде менден көбүрөөк алып келип калсачы документтерди, менден көбүрөөк алып келип койсо мен калып кетем да деген сыяктуу бир жагдайлар болгон да. Бул биринчиси. Экинчиси, жакында эле ушул Японияда дагы бир стипендия бар болчу, Jacob Foundation деген.
ошол стипендияга дагы талапкерлигимди койдум. Биринчи турдан өтүп, уже экинчи турга келгенде маектешүүдө мисалы күчтүү дагы эми Кыргызстандык Орто Азия боюнча болуп атат бул конкурс. Ошол себептүү дагы ал жерде англис тилинде болду биринчиден. Албетте тил маселеси айрым жерлерде өтө чоң ролду ойнойт. Жана ошондой эле тиги сүр. Неге дегенде япондор менен түзмө-түз сүйлөшүү дагы бул оңой эмес экен. Фрейтас, сиз айтасызбы? Кандай кыйынчылыктар болду? Бекболсун мырза айткандай эле, мындан тышкары да башка стипендияларга аракет кылабыз эми. Бирден бир эмеси, бир гана факультеттин, бир гана университеттин эмес, колдон келишинче башка багыттардан дагы сертификат, ардак баракча грамоталарды дагы алып туруш керек болот да. Ошондой учурларда изденесиң да кайсыл жактан кандай ийгиликтер жарат десем экен, кайсыл жактан өзүмдү текшерип көрсөм экен деп, анан дагы бир өзүмө ыраазы боло турган жагдайды айтсам, бул Элкой деген эме бар, атайын программа. Быйыл Кыргызстанда, мурунку жылы Кыргызстанда биринчи жолу болду, Ош шаарында болду анда дагы. Бул экология жаатында жаштардын кыймылы. Ошол конференцияда катышканым аябай сүйүнгөм, себеби мен буга чейин ойлонбогондой жаңы нерселерди үйрөндүм ал жерден. Ошол бир кыйын жактары, анан дагы бир өзүмдүн факультетимдеги стипендияга өтпөй калгам. Университеттик деңгээлдеги стипендияга өтүп, өзүмдүн факультетимдеги стипендияга өтпөй калган себеби бул жобо менен иштеген эмесмин да. Кийинки тапшыра турган, катыша турган студенттерге айтарым, жобо менен ошол так аткарып, документтерди толук тапшырса эле баары жакшы болот. Мен ошол өзүмдүкүндө бир гана мотивациялык катты жазбай койгондуктан өтпөй калганмын. Ал дагы аябай сонун стипендия эле, $100 өлчөмдөгү студентке стимул берүүчү стипендия. Андан башка дагы кыйынчылыктар, ошол эми алар майда-майда кыйынчылыктар, аны жеңип өтсө болот. Байкасам экөөңүздөр тең билим тармагында, билим багытында өзүңүздөрдү өнүктүрүп келет экенсиздер. Мотивацияны кайдан издейсиздер? Мотивация негизи мен эки бөлүктө карайм мотивациянычы. Мен жеке өзүм, бирөөсү сырткы, анан ички деп. Сырткысы болсо ошол ата энемдин айткан сөзү, же бир күчтүү адамдардын, бир ийгиликти багындырган адамдардын мага карата айткан сөзү, бул сырткы мотивациям. Бул дагы мен үчүн керек. Ички мотивациям бул өзүмдүн ичимден оруштап кайнап туруп, мени бир диванга жаткыртпаган, көбүрөөк уктатпаган нерсе бул мотивациям да. Бул нерсе мен көбүнчө ушул улуттун уйткулардан алам. Тагыраагы Раззаков, Масалиев сыяктуу. Мен өзгөчөлүгүм ошол болсо керек деп ойлойм. Баягы башка бир сырттан эмес, өзүбүздөгү алып адамдардан мотивация алып, ошол кыргыз элиме кандай жардам кылсам экен, кандай пайдам тийсе экен деген сыяктуу ойлор мени ичимден оруштагандыгы үчүн дагы ошол жастыкка көбүрөөк жаткырбайт мени. Демек, менин мотивациям ичкиден сырткы. Абдан жакшы. Менин мотивациям болсо, бул албетте менин жакындарым десем болот. Үй бүлөмдө мен чоң кызымын, өзүмөн кийин сиңдим бар, анан мен эмнеге өзүмө мындай коем да, мага мүмкүнчүлүк келип атса, колуман келе турган нерсе болсо, мен эмнеге ал мүмкүнчүлүктү пайдаланбашым керек деген суроо болот да. Себеби ушул мүмкүнчүлүктөргө жетпеген адамдар көп. Анан салыштырып көрүп, ошо алдыма келип аткан шансты мен эмнеге пайдаланбашым керек деп, ошо аракет кылып көрөм. Бир мотивация ушул. Анан экинчиси ошол айтып аткан ата-энем, бир тууганым, анын үстүнө чоң болгон үчүн өзүмдүн сиңдиме дагы үлгү болгум келет. Себеби ушунчалык көп студент бар, ушунчалык көп университет бар. Башка студенттерди, башка адамдарды көрүп, ал суктанганын каалабайм. Өзүнүн бир тууган эжесин көрүп, ошонун ийгилигин көрүп, андан ышык алса, мотивация алса, мен үчүн бул дагы бир сүйүнүч тартуулайт. Ошон үчүн өзүмдүн үй бүлөм үчүн аракет кылам. Ош мамлекеттик университети академиялык мобилдүүлүкчү аркылуу жүргөн студенттерге сонун мүмкүнчүлүк түзүп берген да. Мисалы үчүн жатаканасы бекер, окуган жерлери, университет бекер демекчи. Бирок сиздер мындай каражаттан кыйналдыңыздарбы же баары эле жакшы болду? Каражаттан ошол контракт
болсо университетке эле төлөнгөн эле болот. Ал жакта бекер окуйсуң, жатакана бекер. Эми каражат өзүңдүн жол кириң менен эле тамак ашың болбосо, ал нерсени бул жактан деле коротосуң да. Ошон үчүн ал билинбей эле өтүп кетет экен. Колдон келсе, мүмкүнчүлүк болуп атса, сыртка чыгып, окуп келиш керек. Азыр биздин университет аябай андай сонун мүмкүнчүлүктөр студентке түзүп берген, студент үчүн деген уран менен да, мындайча айтканда, двойной диплом деп коет. Бир эле мамлекеттин эмес, эки мамлекеттин дипломун аласың. Бир эле бакалавр эмес, магистратурага мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атат. Ошон үчүн студенттерге айтарым, эгерде кол алдыңарда ошондой мүмкүнчүлүк болуп атса, эч ким каршы болбосо, барыш керек. Бул эң сонун абитуриенттерге жана ушун студенттерине кеңеш. Кеңеш. Бул жакта аябай көп сыйлыктар турат, могу кубок, бул деген медаль, ошолор тууралуу айтып берсеңиз, бул сизге таандык да. Ооба. Бир четтен баштасам, бул болсо ушул доклад, ушул илимий докладым. Бул докладым эң орчундуу темада жазылган эң башкысы. Темасы кыргыз-тажик чек ара конфликттеринин келип чыгышы жана анын чечүү жолдору. Албетте бул баягы Баткен эли үчүн, жалпы кыргыз эли үчүн эле аябай бир орчундуу тема болду да. Мен өзүм баткендик болгон үчүн дагы ошол жериме күйүп, ушул боюнча изилденейин дедим. Бул ошондон, бул болсо тиги мобилдүүлүктөн алганбыз. Erasmus. Ал эми бул болсо бул Ысык көлдө былтыр болду, жаштар форуму болду. Буга 5 мамлекеттен жаштар келип катышты. Бул жагы Түркияны кошсок, Азербайжан, Өзбекстан жана башкалар. Бул жак болсо, бул ошол илимий макаладан алган дипломум, жасаган баяндамам үчүн алган диплом болду. Бул илимий жааттагы жетишкен ийгиликтерим. Эми бул медалга кызык турсаңыз, бул медал футбол болду. Ушул Ыйгат Журттош фонду жана ошондой Адеп Ашат уюштурган футболдо экини алып калганбыз, экинчи орунда. Бул ошондогу бир демек бул жерде спорт менен дагы алектенип туруш керек дегим келет да, жалпы досторго. Бул кубокду айта кетсеңиз. Бул биздин көзүбүздү бир аз күйгүзүп турган кубок, жакында эле алдык. Ош шаар боюнча дебат болду. Ошол дебатта окуучулар, студенттер катышты. Ошол шаардык турнирде биз биринчи орунду жеңип алганыбыз үчүн ошол кубокко ээ болдук. Абдан жакшы. Сиздер мындан сырткары да мектеп учурунда дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратсаңыздар керек, ошол тууралуу айтып берсеңиздер. Мектепте эң эле башкалардын бири болуп, бул олимпиада болуп эсептелинсе керек. Ар бир мектепте окугандай азыр байкасак, университетте окуп аткан студенттердин көбү эле мектепте ийгилик жаратып жүргөн студенттер болуп чыгат да. Сураштыра келсең, же олимпиадага катышкан, же бир кайсыл бир предмет боюнча артыкчылыгы бар, же мектепте эң алдыңкы студент болуп чыгат. Ошол сыяктуу эле олимпиадага барчумун физика сабагынан. Өзүм азыр гуманитардык тарапта кетем, тилчимин. Мектепте мен так илимдер менен кетчүмүн. Математика, физика. Эч ойлобойт элем орус тили мугалим болуп калам депчи. Ошол айтып атпаймынбы, мен мурун эле чечим чыгарып, мен Бишкекте политехке тапшырам деп чечим чыгаргам. Мен физик технолог болом дегем. Анан бир ай калганда эле мен өзүмдү оюмду алмаштырдым. Оштогу Ош мамлекеттик университети жана орус тили мугалими болом депчи. Ошол мектепте олимпиадага барчумун. Кандай гана конкурс болбосун катышканга аракет кылат элем. Анан албетте орус тилинен аябай жакшы элем. Кандай гана конкурс болбосун орус тилинен месталарды алат элем. Ийгиликтерге жетип элем. Менин ийгиликтеримдин тарыхы бул барып ушул бала бакчага барып такалат. Бала бакчада ушул ак улагым, кара улагым деген бир сценарий бар болчу. Ошону жалпы элдин ортосунда ошо кичинекей көпүрөк менен бир өзүм теңдүү бир кыз менен чыгып аткарганбыз да, бири-бирибиздин башыбызды сылап, ак улагым, кара улагым деп. Эл алдына чыгып ошондо башталган. Ал эми мындай кагаз түрүндөгү ийгилигим бул 3 класска барып такалат. 3 класста ушул тырышып окуп, ардак грамотага ээ болгом жылдын аягында. Ошол эле учурда сүрөтүм учурда ардактыктага чыккан, ошол учурда. Ийгиликтеримдин тарыхы кыскача ошол. Бүгүнкү биздин кызыктуу маектебизди жыйынтыктасак, эркин микрофон сиздерге. Сизден баштайлы. Негизи адам болуп жаралгандан кийин башка адам кылган нерсени адам кыла алат да. Ошону айткым келет. Тиги баланчанын баласы эле, бул түгүнчөнүн баласы, же анын урпактарында бардыгы ийгиликтүү болуп келген,
биздин урпакчы деген сыяктуу мындай өзүбүздү чектебесек, жалпы чектебеңге чакырам, жалпы абитуриент досторду, анан студент досторду. Анан жалпы ар бир студент ийгилик жарата алат. Бул үчүн шарттар бар. Болгону учурда биз жакшы көргөн телефонду жакшыраак пайдаланып, туура жакка биринчиден, экинчиден ошол эле телефон менен көп ийгилик жаратса болот да. Демек биз акырын айтарым, ийгилик бул ар убакта мындай келе бериш нерсе эмес. Албетте эмгектин, мээнеттин артын менен. Демек биз айтышыбыз керек, ар дайым мээнет менен, изденүү менен болгула. Студенттик алтын доордун алтындарын пайдаланып болгула демекчимин да. Кыскача ушундай. Бизди жаныбарлардан адамды эмне айырмап турат? Бул биздин акыл эсебиз, разум деп коет да. Бизди адамды homo sapiens дейт. Бизде акыл эс бар. Анан биз эми жаныбар эмеспиз. Ошондуктан биз өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек, изденишибиз керек, жаңылыктарды үйрөнүшүбүз керек. Анан гана биздин мээбиз өнүгөт, мындайча айтканда. Ошондуктан колго келген мүмкүнчүлүк болбой жатса дагы аны мүмкүнчүлүк кылгыдай болушубуз керек да. Алдыбызга максатты коюп, ал максат боюнча калбаш керек, аны жетиш керек, ишке ашырыш керек, анан жыйынтыгын үзүрүн көрүшүбүз керек. Анан абитуриенттерге, студенттерге айтарым, эч качан мен колуман келбейт деп калбаш керек. Себеби менде ошол бар эле, мен колуман келбей калса керек, мен үйрөнө албасам керек. Жок, болот экен, баарына жетсе болот. Анан ошол учурдан пайдаланып, мен өзүмдүн ата-энеме, жанымда жүргөн жакындарыма, туугандарыма, досторума, эжекелериме рахматым айткым келет. Себеби эч кимден көрбөгөн колдоону мен ошолордон көрдүм да, мындайча айтканда. Өзүмдүн факультетимен, өзүмдүн деканыман, замдекандарыман көрдүм. Ошолордун түрткүсү менен дагы бир чети ушул ийгиликтерге жеттим десем да болот. Абдан жакшы. Биздин студиябызга келип конок болуп бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Ош мамлекеттик университетинде дал ушундай кыйын, активдүү студенттер көп. Мына ушинтип бизге берилген убакыт өз соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана көрүшкөнчө.